Жалалабад шаарында Кыргыз спортунун 100 жылдыгына карата бильярдтын курама пирамида түрү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты өттү. Ага жалпы 105 кии чеберлери өлкөнүн бардык аймактарынан келип катышты. 5 апрелде башталган спорттук иш-чара кече 7 апрель күнү аяктады. Бильярд боюнча республикалык чемпионат Жалалабад шаарында алгачкы ирет өткөрүлдү. Өлкөнүн 7 облусунан келген спортчулар күч сынашып, финалга Арсен Калыбек уулу менен Сыймык Кураимов чыгышты. Жалпы 105 катышуучу болду. Бул Кыргыз Республикасынын чемпионаты биринчи жолу өтүүдө Жалалабад шаарында. Бүт Кыргызстандын бардык региондорунан келишти. Азыр финалга 2 бала чыкты. Калыбек уулу Арсен менен Ураимов Сыймык. Негизи бул чемпионаттан 4 бала ошол медаль алган. Биринчи, экинчи, анан үчүнчүдөн 2 орун, общий 4 орун жолдомо алды чемпионат бирге 21 апрелде боло турган ушул жерде Жалалабад шаарында өтө турган чемпионатка жолдомо алышты. Республикалык чемпионатка Арсен Калыбек уулу атайын Орусия өлкөсүнөн келген. Кийиз чебери буга чейин Кыргызстан чемпионатын 2 ирет уткан. Бул оюнда дагы жеңишти камсыздады. Бүгүн оюн жакшы болду. Финалга чыгып, өзүм уже Кыргызстан чемпионатын 3-чү жолу ототом. Буюрса, могул чемпионат мирага буюрса даярдыктар жакшы. Буюрса жакшы будан дагы жакшы даярданып, буюрса Кыргызстан жакшы результат көрсөтөбүз. Эми утам деп ойлодум. Бүт баары менен бири-биринен ойноп чыкканбыз. Бир-эки күчтүү балдар бар эми. Бул турнирден решающий партияда уттум. Дегенде кеже бул биз шарттары бизге тренировкага жатакана, тамак аш бүт баарын бизге кылып берип атат. Дегенде кежеге чоң рахмат. Чоң ыраазычылык. Шарттар жакшы. Даярдыктар буюрса дүйнөлүк чемпионатка жакшы даярдык болуп атат азыр. Аталган спорттук иш-чарада жеңишке жеткен 4 кии чебери дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алат. Белгилей кетсек, дүйнөлүк чемпионат ушул жылдын 22 апрелинен 26 апрель күндөрү Жалалабад шаарында Легенда кийжи бильярд клубунда өткөрүлөт. Эскерте кетсек, өткөн 2024 жылыда эл аралык турнир Жалалабад шаарында өткөрүлгөн. Айбек Исабеков, Шырзат Эгембердиев, регион.